Ай балдар, жатқылачы, айланайын, қаражандар, жатқылачы. Қарачы, түнкі саат, 11:30 болып кеткен тұрбай бей, жатқылачы. Ай, Нұрчик, Умар, айланайын, Ақмарал, жатқылачы, қаражандар, сілер көпсіңер, мен жалғысмын, қарачы, мен тыштап, бары тойға кетіштім. Жатып қойғылачы, қаражандарым, сұранам, ергер сілер мен тилимда жат берсеңер, мен сілерге ертең соңын жомақ айтып берем, түшті компет пенен печенье берем. Үй жандарым, жата қойғылачы, үй қаражандарым, жатқыла, үй жата қой, жылу жаным, жата қойғыла, жандарым десе. Нұрчик, бұйым не қылғаның еме? Мен тияқта кішінеке балдар жатқыра албайса, сен болса бұяқта далдайып шұрқап жүресің. Өзің бары ұқтап жата өрбейсің нар жақта. Ағай, ұйқым келбей жатады. Аның бір үсінере жаңызды олып тұрайыншы. Қачан бол болсын ұшына исменге келгенделі сіздің жаңызды олайыншы дөйлі. Балдарда олып жата өрбейт білің. Мейлен жарымды болсаң бол өр. Ертеменкі мен берген ұрлар жаттадың ба? Албетті ағай. Не айт берейін бе? Емне жаттадың ба? Чарлы жаттағын ба? Қана айтшы. Мен қырғызмын сатылбаған сатпаған, мен қырғызмын бабан әрқін сақтаған, ел жұртыма жазасам деп бір емгек, ар күн сайын чоң қазатқа аттанам. Қырғыз деген кім өзі? Айбаты қорч ташты жарат мүн өзі, жүрегінде жалыңдаған оты бар. Қырғыз елі чағылғандың бір өзі, жүрегінде жанып тұрған оты бар. Қырғыз елі чағылғандың бір өзі. Ай жаным келе қой. Молодец. Сенші, неме? Сен, не десем, сен қиын баласың. Сен көргенді ұққандай жаттаған емесің. Неме? Нұрчик мындай азыр. Мен ертең сағада сон ныр жас берем. Сон Есенғұл Ибраев деген чоң ақын болған. Ошон нырын берем. Жаттайсың, чоң залдарда айтасың, молодец. Ағай, ұрдығы жаттарын жаттадық. Қачан Құран жаттаймыз? Не жаттаймыз? Құран қачан жаттаймыз, Құран? Нұрчик, мындайда, сен чоңой. Ағай, өзіңер айтып отпадыңар біле. Жаш кесіңерде көп нәрсен жаттап, көп нәрсен оқалға деп. Мен таштандыға толып қаллекте жатты олбайым бағай. Атаң көрді. Мақұл, Нұрчик. Мындай қылауыз, ертең мен саға өзім білген Фатиха, Иқлас сүресін берем, ошон жаттайсың, андан кейін дағы жақ сон сүрелерді. Мақұл, сен айтқандай. Айтқандай ағай. Қалған байкежен байрағы қайда кетішкен? Байкежеңдің бардығы тіге. Асыл ежеңдің ұлы баласы Алмас бар емес пе? Ошол үйленіп тұр, ошон тойына кетішті да мені қалтырып қашты. Тойға ол. Ағай, тойға орған өлі сонмаш керек, Нұрчик, той қызығы. Башында бары жақшы олшы, қызығып елдің бары баршы. Азыр болса жөнелі ысырап. Барасын, барғанда баяғылы тамадан жаттама сөздері, баяғылы жаңғырған даңқа-дұңқа музыка, баяғылы бірінші тамақ, екінші тамақ, үшінші тамақ, баяғылы салаттар, баяғылы тоғықтыр. Құдай Таалабыз айтқан, жегілі, ичкілі ысырап қылбағыла деген. Екінші тамақтың 60% обратына кетеді да ысырап болып жатады. Көрдің бе? Маға қызықтыр. Ағай, кейін чоңғанда қандай той берем білесің бе? Қандай той бересің? Балдар үйіне келем. Балдар үйіне келесің. Гүлтеген қылып дастархан жайдырам. Чоң қылып тасмал жаябыз. Анан ал жаққа бардық балдарды отырғызам. Мен дағы отырам. Ойнатам. Белек берем. Анан ағай ең қызығы, балдар бізге қалау тілектерін айтышат. Ырырдап берішет. Анан ағай осы жерде отырған бардық балдарға мен ең сүйіктірім бар ғой. Қайсы жанақы мен орысмын деген? Жоқ ағай, қайдағы, мен қырғызмын. Ошоларын ырдап берем. Қанақанты ырдап бересің, қана? Мен қырғызмын, көкірегім қайнаған, мекенімді даңазалап мақтаным. Мен қырғызмын, иық тұтып басырап, мекенімді қарегімдей сақтаған. Мекенімді қарегімдей сақтаған. Нұрчик, анан елдің
баары шатыратып кол чабат сага. Мен дагы чобом. Ал убакта билесиң, ал убакта мен болсо тишим саргайган, чачым агарган, белим бөкчөйгөн, кемпиримди ээрчитип алып сен тоюңа келебиз. Сен болсо төрөдөй басып, төрдөн орун алып, келинчегиң экөөң отурасың. Анан мен колума микрофонду алып, тамададан монтуп алып бата берем. Амин. Нурчикти бүгүнкү үйлөнүү тою кут болсун. Нурчикти бизге кыштын кыраан чилдесинде түнкү саат 12:30 кызыл эт кезинде таштап кетишкен. Ошондо өзүм исменде болчумун. Анан өзүм карап, колума алып, сүтүн берип, алдын тазалап, айтор өзүм чоңойткум. Ой, кичинекей кезинде ырды берсем, эртемең бересем, кечке чейин жеткирбей эле жаттап салчу. Кур'анда бердим жаттады, Нурчик өзү кыйын бала. Мен Нурчик. Ne oldu Nurçik? Nurçik ne oldu? Ne? Turame söyle oğlum Nurçik. Neyle otasın? Neyle otasın Nurçik? Ne? Bir yerin oraya otav. Nurçik. Yılavaçsın Nurçik. Ne oldu? Aytpaysın mı? Ağay, ben aşağıda sizde biz oturgan orada oturguzam. Hakkını men ataman, apama görmegen jakşılıkты sizde gördüm. Ağay, siz meni atamsız Neme? Nurçik, boldu ilaç. Boldu ilaç Nurçik, boldu. Boldu ilaç Nurçik. Boldu ilaç. Boldu. Men hova tura, men sizlerden ataڭармын, апаңармын, байкеңе ренжігенім, болды илова. Неме, жоқ, неме, тіге, Нурчик, кино көргің келе ме? Кино көресің ба? Я, кино көресің ба? Көрем о. Анда мындай қыл Нурчик, илова, мен бөлмеме бар, бөлме барсаң ошы аяқта Умарда кино көреді. Сіздер көріп тұрған, мен бияқта тазалай қалып, барам анан сіздерге компет печенье берем, илова. Ура! Ей, ақырын. Кече эле кичинекей кызыл эт балдар эле мына мендип бой тиреген чоң бала болду. Эртең эле мындай убакта киши келчү эмес эле? Ой, азыр бартам ой. Балдардын баарын ойготот. Ой, бартам. Барам. Жоқ, барбайм. Ал эне, жүрөгүндө мээрим бар. Байкабай таштап алдым деп кайра алып кетет азыр. Барбайм, же бирөөнө чалсам ба? Жок, эне, жок, барбайм. Бартам. Азыр илова, болду илова. Азыр мына. Не кылсам экен. Урматтуу абонент, сиздин каражатыңыз жетишсиз. Oldu ilaç. Ağay! Dağı taştap ketişti mi? Oldu Mehmet. İnanamadım. Mehmet, hiç günahsız kulundayım. Sen için özümdü avudayım. Kursağın aç, gün salkın üşüptürsün. Kucakla ben seni cılıtayım. Balakayım, üşüdün mü, toğdun mu?
Apakege sen de kapa oldun. İçine batkan erekengin sırtına batmaya koydum. Canım günden tamam, aydan tamam. Doygusam, sütten tamam, ayran tamam. Attı kaybet baharım dersem dağı. Apaktay cılılıklı kaydan tamam. Oldu babam, İlem acı, babam, İlem oldu hem. Oldu hem İlem acı, sıradan oldu İlem acı. Balakayım, ben seni taptım esen. Baykuşun kursağın açtı beken. Boğruna ataken kıspay koyup, boyuna kuvatın kaçtı beken. Arnagan balasın taştandığa, apandın cürögü taş mı bekem. Kanteyim böbögüm böböktayım, kaygı dövgüçün bunda cattın eken. Oldu böbögüm iyilamacı, oldu böbögüm. Oldu böbögüm iyilamacı. Cakşılar caşı o doğat sandağı. Caş çıkat gözündü açsan dağı. Altını mıylavacı sen ıylasan ayrılıp geççi de yasman dağı. Oldu mu böyle bir ilava? Oldu. Öksürdük, böbögüm tol almadık. Bölündük, uyağa konalmadık. Sahara çölünde camgır gütkön sargaydık, meğerimde tol almadık. Oğrutpay diştegen küçük dörün, o kuday, iççelikte biz bol almadık. Meğerimdi boğur gercerat kanım, meğerim ber apalardın sezimine, meğerim ber atalardın sezimine. Apa kencat kırsa taştandığa, men seni catkırayın beşiğine. Men seni catkırayın, men seni catkırayın beşiğine. Meni nasıl olacak ha? Mına şunday kızı etkesimde apam taşlam ketken. Çok. Apam emes. Atam taşlam ketken. Çok. Atam da emes. Takdir taşlam ketken. Takdir beni buna şunday taşlı yerge arkandayım koygun. Ben gidip bir çoğalayda sürasam, kıyım olur kıyım cilde süttüm koydu. Bir okmaya kandim kıyım oğlum, kandim. Anam çok, apam çok, ben kandim kıyım oğlum. Ata, eladayın ata ki, ben seni kanıktan çıkan balağım. Gözümde de çat karadım. Ata Kemal, ben senin dilini çetin balak. Apa, aylanayın apa ki. Eğer bilsen, giyiminin cırtıklan, eskiliğinden de uyalmayayım. Beni cettimsinde aytkan, katı sözlerine dardanmayım. Bilirsin mi? Benim yerden uyalam. Emniyetten artadan. Men taşlap ketken nasıl sataman artanam. Mağa mevri ütük buğan apaman uyalam. Ben sizlerden uyalam. Apa, hatta ben sizlerden uyalam. Balalı
Көкөлдүн өрдөгүн баласы үчүн өлгөнүн бүктүшүп өлген бала үчүн бүркүттү дагы көргөнмүн. Ажырап бала бакпаган айбандын бирин көрмөдүм. Жылдызай жаңа балаңды ата, апа, чырткыча неге көрмөдүң? Жараткан! Жараткан! Балдарыбызга иман бер! Балдарыбызга бакыт бер! Ата-энелерибизге мээрим бер, жараткан! Мээрим бер! Таптаттуу тилим, мукамдуу үнүм, биз балдарбыз жакшылыкка себеп. Муң айтпай унун, ыйлатпай кызын, жакшы ата-энем мээримине бөлөй. Кочагыңдашчы, боруңа басчы. Керек ата, маңдайдан жыттап, бетимден сүйчү. Тек жылуулук гана керек апа. Томсоруп балдар, тоңушуп кыздар, ата-эненин мээримине жетпей. Кочагыңдашчы, боруңа басчы. Тек мээрим гана керек ата, маңдайдан жыттап, бетимден сүйчү. Тек жылуулук гана керек апа. Кочагыңдашчы, боруңа басчы. Керек ата, маңдайдан жыттап, бетимден сүйчү.
жақшылыққа себеп. Не oldu eme? Ne oldu eme? Ох, ичим. Койчай. Калп эле ичим-бичимде. Дагы эмне болуп кетти эми? Эчтеке болгон жок. Не болмогон? Өткөн айда эле барып кайнатаңдын алдынан өтүп, экинчи урушпайт, экинчи сабабайт деп алып келип бербедим эле аялыңды. Койчу дос. Койчу деп койду. Акылдуу боло бересиң. Эмне болду эми? Эмне болду эми? Короче, дос. Сен короче, токтотчу битте. Короче дебечи экинчи. Отурчу макай. Отур макай. Эмне болду эми? Отур да так дааны айтчы, эмне болду? Айтып атам го. Аяшкан кетем деп атат. Каяка? Каяка болмогу? Үйүнө кетем дейт да. Дечи. Жакшыргаччы. Тишиңе эмне болгон? Айтып атам го жаңа эле. Түндө Аяшкан экөөбүз уруша кетип жумуртка бышырып аткан экен, колундагы сковородкасын ыргытты эле, айланып табак ішиге тийди. Жүрөм анан. Тишиң жабылгана, ишиңден аңылган деп кой. Кайсарың ырсыйып күлөсүң. Тишиң эмес, түшүң оңолгон, ишиң оңолгон дейт. Койчу дос, жаман майдачылсың дейт. Бир эки тамганы мындай эле жылдырып койду. Болчу. Качан келет эми? Качан келет кана? Мен анын кеткенден корккон жокмун. Кетсең кет дедим дос. Аяде, эмнесин коркуп атасың анан? Кайра келгенден коркуп атам. Сен мээң иштейби? Могу мээң иштейби? Аялыңдын үйгө келгенде, кут береке кергенде, кыздарыңдын жүзүнө жылмай киргенде. Уруш баягыдан чыкты да? Кайсынан? Билем да, баягыдан чыкты да, эркек төрөбөсүнөн келип чыктыбы? Койчу. Билем да доске сен. Тигинден сепетип алып үйгө бардың да арыстан болуп. Сен эркек төрөбөйсүң, сен кыз эле төрөйсүң, эркектен эркек туулуш керек эле, Амандын аялын карачы, шагыратып эркек төрөп атат деп. Анчалык эле эмне эле кыз кишиден качып атасың? Эмне сага кыз киши адам эмеспи? Ким айтты айбан деп? Анан эмне эле болуп атасың эми? Кудайдын бергенде. Мисалы үчүн мына сен жумуштан келгенде, жумуштан чарчап келгенде, атоо деп алдыңан тосуп алган ким? Айтчы мына, айтчы. Жаным, ал улуу кызым Нургүлүм го. Тамагыңды бышырып, кийимиңди үтүктөгөн ким? Ал ортоңку кызым Нурперим да. Вот, Нурпериң, ал эми телевизор көрүп атканда, дайыма мен барганда мойнуңан кучактап, бетиңен өпкүлөгөн ким? Айтчы. Жаным периштем, ал мен Нурайым да. Вот, алар сага ким болот? Кыздарым болот. Эгер ошол кыздарың чоңойгондо, күйөө балдарың сен кыз төрөбөйсүң деп башка көзгө ургулап булам кетирсе жакшыбы? Эгер андай болсо, башын кесем, кулагын кесем, мясорубканы өткүр, калбасам, фарш кылып таштайм. Анда эмне эле болуп атасың? Эмне эле аягыңды уруп атасың? Ал деле бирөөнүн кызы да, ал деле бирөөнүн алмончоктой кызы да. Доске, бул деген кайтаар дүйнө деп коет. Жазында талаага эгин эксең, күзүндө эгин аласың. Сен аялыңа кандай мамиле кыла турган болсоң, доске, кандай мамиле кыла турган болсоң, сенин кыздарыңа күйөө балаң ошону көрсөтүп коет. Кудай сактасын. Сага кантип айтчы, эмне деп жеткиришти түшүнбөй койдум. Ай сайын эле жаңжал уруш. Пайгамбарыбыз айткан. Ким? Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам деп айткан. Мухаммед алейхиссалам мынтип айткан. Кимде дейт, 3 кызды ыймандуу, жашынакай тарбиялап туруп узата турган болсо, анын бара турган жери бейиш деген. Сон сөзү кене укканга приятный го дос. Бирөө келди окшойт. Саламатсыздар. Саламатчылык, келиңиздер. Мына жака туруштур. Келиңиздер. Саламатсыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум. Келиңиз отуруңуздар. Келиңиз. Ассаламу алейкум эке. Алейкум салам. Кандайсың досым? Жакшы эке. Кандай ашка? Келиңиз отуруңуздар. Биздин балдар үйүнө кош келипсиздер, биринчиден. Рахмат. Экинчиден, отурай. Экинчиден не иш менен келип калдыңыздар? Эринис байке. Биз байке, Не? тишиңиз кемге болгон? Жаңа эле айттым го, түндө Аяшка экөөбүз урушуп кетип, колунда сковородкам. Тиги түндө уй тээп салыптыр. Жаман тептир байке. Жаман тепти да. Я байке, андай уйду сатып эле ийбейсиздерби?
аны 3 болсун мен ким алмак эле азыр? Қоя. Болмойт андай. Айттым түнде ашқан қолында сковородкасы менен уйсаган ба. Ошо уйсап аткандан теп атпай. Неме эмне болуп кетти? Таанышып отуралы эмне максатта келдиңиздер эле? Эрнис байке, Угуп атам. биз өзүбүздү тааныштырып өтсөк. Менин атым Бакыт. Жубайым аты Асель. Асель, Бакыт. Тилекке каршы 5 жылдан бери балалы боло албай келе жатабыз. Чарттық жаман болыптыр. Анан жубайым экөөбүз кеңешип, өткөндө Асыл эже менен сүйлөшкөнбүз. Бул жерден бала багып алсакпы дедик эле. Асыл эже менен Так, өткөндө мага бир иш кагаз берип аткан. Мен сизди кайдан көрдүм да ошол делодо сүрөтүңүз бар эмес беле? Сүрөт. Ооба, мен көрдүм. Сиздерге мен балдар тааныштырышым керек экен, Абдан жакшы болот. Документтериңиздер ордунда экен, мен Бардыгы текшердим. жайында. Бардыгы жайында экен. Ошондо Бакыт мырза мындай эми. Сиздерге кандай бала керек? Чоңураакпы, кичинекейби, эркекпи же кызбы? Эрнис байке, бизге айырмасы жок. Кызбы, эркекпи айырмасы жок. Чын элеби? Болгону бала багып алсак абдан сонун болот эле. Чын элеби? Чын эле айтам, чын айтам. Бериңиз колду. Мен сиздин бул позицияңызды чын жүрөктөн, жан дилим менен колдойм. Кыз эркек деп бөлбөгөнүзгө. Антпесе арабызда айрым акмактар бар, кыз кишини бала катары көрбөгөндөр. Доске? Қоя, андайларды че ата тизмегинен чыгарып ташташ керек. Яде. Эми айрымдарын айтам да дос. Эми мындай, Бакыт мырза, так сиз кемде кылсам. Мындан 10 күн мурун бизге бир кичинекей бала таштап кетишкен. Докторлар келип карашты ден соолугун, бардыгы жайында экен. Анан эгер кааласаңыздар ошол 10 күндүк баланы багып алсаңыздар, анткени баягы кичинекей да. Кичинекей кезден бери сиздерди ата апа деп чоңой өсөт. Бирок кыз бала. Абдан сонун болот Эрнис байке. Сонун болот. Чын эле, бирок кыз бала. Эрнис байке абдан сонун болот. Чын элеби? Чын айтам Эрнис байке. Анда сиздер отуруп туруңуздар. Мен азыр бар эле алып келе калам. Неме отуруп туруңуздар. Мен бат эле келем азыр. Азыр мына бат. Отуруп туруңуздар. Қандайсың досым? Жакшы байке, Кудайга шүгүр. Өзүңүз жакшыбы? Опыр топыр болот. Мен менен де таанышкан унуп калдыңар окшойт. Атым Тоқолоң. Бакыт. Мен ошо Тополоңдо туулуп турмун, анан Тоқолоң деп коюшкан атым. Жакшы, мен эртеден бери угуп отурдум. 5 жыл болгон турбайбы? Тилекке каршы байке. Эми 5 жылдан бери жакшы эле аракет кылдыңар да туруп. Аракет кылган жоксуңар. Эмне деп эле чанжырып чытам, кечип койчу досум. Мындай да просто. Мен өзүм 3 кызым бар. 3 кызым бар, Кудайга шүгүр ошо. Анан пайгамбарыбыз айткан турбай. Кимде ким деп атпайбы? Кимде ким 3 кызды тарбиялап багып өстүрсө дейт, анын бара турган жери 5 дептир да. Ооба. Жүрөбүз анан 5ке барсакпы деп коюп. Дос, өзүң пайгамбарсың ким экенин билесиңби? Албетте байке. Ким ал? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам да. Иса эмеспи? Жок байке. Жок байке, Иса да пайгамбар. Бирок пайгамбарлардын султаны, эң акыркы пайгамбарыбыз бул Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам да. Мен деле билем, просто билмексем болуп койсом, өлө айттың го. Дос, мындай да. Мен өзүм 3 кызым болот атпайбы? Келинчегимди кошкондо 4 кыз болот атат. Санасаң? Ушуларга бир апа таап бериш керек болот, дос. Тамаша, дос. Ушу 4 кыз да мендечи. Анан досторум айтып коет, мен өзүм эч жерде деле иштебейм, досум. Алдын богун чыгарам, ары бери сарайдан, тияк биякта дегендечи. 4 кыз бар да мендечи. Анан досторум айтып коюшат. Кыз бурактын башчысы депчи. Дос, анан жүрөм мен, айыл өкмөт болбосом, суу башым болбосом деле, ама футболканы көрдүң, Макгрегордой болуп, ары бери басып. Байке, Макгрегорду го тааныйт экенсиз, пайгамбарды таанып алганыңыз жакшы да. Бала тамырчыл эмеспи?
10 gün bolsa da ата-энеси болуп калдым. Менден кеткенине бир аз ыйлап атат окшойт. Түшүнөбүз. Болду. Мына сенин ата-энең келиптир. Келиң салыңыз. Бисмилла. Келиң салыңыз. Эргиз байке, О, сиздин эле колуңуздан ыйлайт го. жок. Берсеңиз. Айдаңыз, айдаң. Берче. Эргиз байке, сиздин эле колуңуздан ыйлайт экен. Неме? Тагы эле сиздерге буйруп жаткандай. Кудай таала. Кызыбыз ден сак бактылуу болуп кетсе экен, жакшы жашап кетсе экен. Неме? Бакыт мырза. Неме тиги не деп айтарымды билбей, оозуман сөзүм түшүп эле. Келиңиз бир бата кылып элчи, Бакыт мырза. Келиңиз, дуа кылып коңуз. Амин. Турай. Амин. Кызыңыздын дени сак болсун, өмүрү узун болсун. Амин. Эл жерине кызмат кылган, илимдүү билимдүү, кыраан чыган кыздардан болсун. Амин. Май көтөн болуп артынан ини сиңдилерин ээрчитип келсин. Амин. Амин. Ошо жакшылыгыңыздар жакшылыкка улансын. Роббана Ошон жакшылап эле жат болбой. Роббене деп отурбай. жотучи жаттасам сыртыма эле айтмакмын нормально. Амин, Аллаху акбар. Амин. Эргиз байке, О, Кудайым буйрса, кызыбызды кийин турмушка узаткан кезде сизди өкүл ата кылып шайлайбыз. Амин. Албетте сизди. Анан кызыбызды узатып жаткан кезде сиз келип батаңызды бересиз. бар берем. Ошол жерден сиз дуа кылып жатканда, Ой, балким ага чейин айтып жаткан эмелеки дуаңызды ага чейин жаттап каларсыз ага чейин. мен ага чейин эсичө Аятул Курсин жаттайм. Рахмат. Эргиз байке, мүмкүнчүлүк болсо биз кетип берели. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Кечкиле учурашуусун. Жана эле ассаламу алейкум деп кетип атабыз го. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Кандай кетип атканда да оштору. Отучи сүйлөбөй. Жакшы барсыздар. Кечиресиздер. Эшик болот. Неме, Бакыт мырза? Угуп атам. Тиги кызыңызды 10 күн мурун түнкү 12лерде таштап кетишкен. Ошол убакта өзүм сменде болчумун. Анан эшикке чыксам, ай толуп турган учур. Анан айдай сулуу кыз болсун деп атын Айдана коюп койгом. Биз бияктагылар айдан кыз деп эркелетебиз. Эгер айтайын дегеним, каршы болбосоңуздар, атын өзгөртпөй эле коесуздар. Суранат элек. Суранабыз бак. Жок, Эргиз байке. Атын өзгөртпөйбүз. Аты Айдана боюнча калат. Биздин Айдана кызыбыз. Рахмат, Бакыт мырза. Рахмат. Эргиз Кызыбыз байке. Балыбан, мен ыраазмын. Эргиз байке, Кудайым буйрса, Айдана кызыбызга бир айдан кийин той кылабыз. Тоюңуздар куттуу болсун. Чоң рахмат. Ал тойго сизди чакырабыз. Ал жерден сизди жакшы кылып сыйлап алабыз. О, эсилчү, биз да барбыз. Байке, албетте сизди да чакырам. Дос, тамаша. Итак чакырбасаң өзүм барам го дос. Муну эрчип алып. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге, уруксат берсеңиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум. Ассаламу алейкум. Баштады да. Алейкум салам. Кечиресиз. Жакшы барсыздар. Көп деле ыйнабайт. Жакшы кыз. Көп деле ыйнабайт. Курсак топ болсо уктай берет.
атасың ба? дос, мен ыйлап атам. Ей, адам ыйлаганда бир мындай приятный болуп көзүнөн жаш агат кой. Дос, мен көзүмөн жаш чыкпайт, мурдуман чыгат. Кайсарыңа ыйлап атасың? Жаңа эле кыздарыңды. Мен го, мен 10 күн болсо да багып алган кызымды узатып. Жүрөгүм тилинип, ичим күйүп атат. Сен 3 кызың бар, ал кайсарыңа ыйлап атасың аларга? Дос, мен эми түшүндүм, дос. Эми түшүндүм. Досум, кечирип койчу. Урушуп алдым катуураак, кечирип койчу. Кеч болсо да түшүнгөнүңө рахмат. Негизи бой узундарга кеч жетет эмеспи, туура? Анан тиги көрдүң го досум, айрымдары балага жетпей зар болуп турат баланын жытына 5 жылдан бери. Сенин Кудай берген 3 кызың бар. 3 кызың бар. Адам өзү көкүрөгү менен, көзү менен көрүп, көкүрөгү менен туймайынча көп нерсени түшүнө бербейт досум. Кана айтчы досум. Чечилчи, эмнени түшүндүң досум? Машинам неге жүрбөй атканын эми түшүндүм, дос. Адам екен деп дагы бир баласы жөнүндө түшүндү го десе. Бедисе төө дейт. Не? Жүресің. Мен деле адаммын. Үйдөн чыгып барасам нормально ешким узатпайт. Көчөгө кайын журттун үйүнө барсам кайненем урушат. Үйгө келсем итим үрүп тосуп алат. Даже. Анан калса үйүмө кирсем монт сковородка менен жейм. Дос, мен не кылдым силерге? Мен деле эл катары кубана турчу күнүм да, дос. Дос, сүйүнчү. Не машинең оталдыбы? Кача, айда машина. Аяшкаң боюнда бар. Не? Аяшкаңдын боюнда бар дейм. Чын элеби? Досум, бай эле айтпайт белең анда мен. Чаппайм, кел. Чаппайм. Бай эле айтпайт белең. Кубанычтуу кабарды биринчи айтат да, сен дана кыз экен. Не эркек бекен анан? Жай. Кыз эле боло берсинчи. Эми досум, көптөн бери эркек бала деп жүрбөдүң белең. Эркек болсо экен деген эле ой болот ба? Дос, өзүң чалына бересиң да, дос. Айттың го, пайгамбарыбыз айтыптыр, 3 кыз болсо 5ке кирет экенбиз. Анан мен 4 кыз болсо мындай эле кирем го 5. Ай! Бала десе досум, сөз жейсиң. Кысырап могу куртканы каяктан алгансың? Өмүр мындай кийчүбес элең. Ал өзүнчө кеп эртең менен жакшы кабарды угуп, мына куртканчы турдум, бутголду жуудум. Лионго бардым атайынчы. Кирсем эле ушул куртка турат жаркырап. Мени күтүпчү мени. Акчасын кымбатына карабай ушу куртканы сатып алдым го, дос. Чын элеби? Калп айткан жоксуң? Жок. Акмак. Лиондо бут кийим сатат, куртка эмес. Не кылып айтып атасың? Дос, тамаша. Жомон кишинин басымын талап атасың. Мындай да. Тамашалап атам. Өткөндө кайнатам берген. Кызымды жакшы кара деген го. Аны чечпей кийип жүрөсүң. Чечпей кийип жүрүм. Жагышат бекен мындай? Айтчы. Эми эшекке алтындан жабуу жапсаң деле баары эшек да туурабы доске? Дос, ойчум, эшек мешеги жок эле мындай айтып койбойсуң. Эшек мындай болбой калган жаныбар деп ойлоп жүрөсүң да, туурабы? Эшек деген жакшы жаныбар, Эшек дегенчи бул мындай да, кезинде оолуялар, пайгамбарлар минген эшек. Билем. Эшектин эти арам, бирок күчү адалды отпойбу. Адал күчү ант жаман деп айтсаң. Анан Кыргызстанда мындай сөздөр бар да, дос. Эшек иштейт, ат жейт деп коет, дос. Анан мен эшек болсом, сен атсың. Дос, ордуң билгиз коеюн дедим да. Атсың, дос. Ат деле жакшы жаныбар да, бирок аттында, ат жөнүндө да жакшы сөздөр бар да. Айгыр кутурса ат болор. Ат кутурса эт болор дейт. Досум, эт болуп кал элең деп нормально болчу, дос. Мени коюп өзүңдү тийип алчы. Өзүң эмне элең? Жаш кезиңде сон эмес белең, булбул эмес белең ырдап. Азыр эмне болуп калдың? Бачан, дос. Жана эле эшекти өт, мен булбул дейсиң. Өзүң чалына бересиң да, дос. Дос.
Ба, сен кітап бербедің біле ма? Оқыдың ба? Соның кітап екен. Үйге отырып алып, сен ағысықтайсың да, итке темірдің керегі не дейді қо? Мен өзім 3-ші класс бүтсем, анан ма кітап беріп қойдым, досымчы. Анан 3 қызым очерет менен отырып алып оқышты маға. Пайғамбарымыз жөнінде екен. Көзім açıldı ғой дос. Мояқты көрген көзім тияқты көріп қалды ғой дос. Отырып көзімен жашым қылғырып, ошо ойынша тұрады да. Анан азыр сен жақшы пайғамбарыз аял зат жөнінде эмне дегенін айтсаң, ошо қылдырған жаштар түшіп кетет да дос. Досым мындай да. Пайғамбарыз Мұхаммед алейхиссалам өзі аял затын қадір тебеленіп, қыздар жерге тирүүлөй көмүлүп жатқан кезде келген. Анан аял затының қадырын бийик даражаларға жеткирген. Мисалга айта кетсем, эненин таманасты бейиш деген. Эгер кимде ким 3 кызды жакшы тарбиялап чоңойто турган болсо, анын бара турган жери бейиш деген. Дос, мен оқтым ушун 10 жол, 100 жол айттым. 3 қызды болот екенсің, 5-ке кирет екенсің, мында башка жок бу дос мында. Сен ушу кечке ушуну айтып берип, 5-тин баркын кетирмей болдуң дос мында. Башкасын айтчы. Эгер башкасын айта турган болсом, досум, биз эркектер аял затынан ийилип туруп кечирим сурашыбыз керек. Вообще, подкаблучник болуп алдың го. Мне мо тишимди ырыкта чаптың деп барып кечирим сурайын ба? Жок, ан үчүн эмес, досум. Ан үчүн эмес. Кайсы үчүн анан? Адамдын көңүлү гүл дейт. Ошо өмүрлүк жарыңды эркек төрөбөйсүң деп көк муштун кылып сабап, жүрөгүнө канжар сайбасаң дагы бычак менен тилгендей кылып жаман сөздөрдү айткандыгың үчүн, жаман кептерди арнагандык үчүн, мына ошон үчүн кечирим сурашың керек. Кыз киши бул аял. Аял киши бул кыз киши. Кыз кишилер болгону үйдө көп болсо 18-20 жыл гана. 18-20 жыл. Андан ашпайт. Ошол 18-20 жылдын ичинде кыздарыбыздын кадырын билбегендигибиз үчүн, карындаштарыбызды карындаштай кылып сыйлай албагандыгыбыз үчүн, мына биз эркектер жалпы карындаштарыбыздан ийилип кечирим сурашыбыз керек. Карындаштарыбыз 18-ге чыгып окууну бүткөн кезде колдоруна паспортун карматып, бар, элдин кыздарындай болуп чет мамлекетке иштеп акча тап деп, аларды чет мамлекетте иштетип, салган акчаларына тайраңдап той торопого чачкандыгыбыз үчүн, мына эркектер биз кечирим сурашыбыз керек. Кыз кишини биз аял кылып алабыз. Ошол аял кылып, Алланын алдында аманат кылып алган аялдарыбызды дурустап баа албагандыгыбыз үчүн биз эркектер кечирим сурашыбыз керек. Кокуш ошол аялдарыбыз Кудай Таала насип этпей, көз жарбай төрөй албай кала турган болсо, 5 жылдан кийин сен төрөбөйсүң деп башкасын алып кеткендигибиз үчүн биз эркектер ийилип кечирим сурашыбыз керек. Кыз киши эне бала үчүн баарына кайыл. Эне ачка болсо балам ток болсун дейт. Эсик жыртык кийсе балам күтүн кийсин дейт. Кай жерде болбосун балам айланайын кулунум, айланайын балам дейт. Мына ошол энелерибизди тирүү кезинде апаке деп сыйлай албагандыгыбыз үчүн, апаке деп көзүнүн агы менен айланып, апаке деп колунан өп албагандыгыбыз үчүн биз эркектер кечирим сурашыбыз керек. Ага окус Алланын амири менен апаларыбыз жер алдына жата турган болсо, ошол апаларыбыздын кабырына барып, мазарына барып, алакан жайып, о жараткан Алла, апамдын жаткан жерин жайлы кыл, топурагын торко кыл. Мен апамды тирүүсүндө баркын билбедим. Апаке, сен баркыңа жетпедиң. 9 улак бириксе тайча жок. 7 жылдыз бириксе айча жок. 7 жеген бириксе сенчелик жок. Апа, мен сенин жытың азармын. Апа, жолуңду жыттайын, бирок жытым жок. Апа,
Жараткан Алла апама ырайым бер, мээрим бер. Жаткан жерин жайлы кыл. Апа. Апа. Апалап Алланын аяты болгон Куранды окуп, дурустап дуба кылып алып алгандыгыбыз үчүн мына биз эркектер кечирим сурашыбыз керек. Айта турган болсом өтө көп. Өтө эле көп. Бирок мен баарын айтпайм. Айтпайм. Тереңдеп да казбайм. Биз ушулар тууралуу кечирим сурасак бизге жетет. Болду. Ушулар. Дос, мен таштай каткан жүрөгүмдү пактадай кылдың го дос. Дос, Эмне? сүйүнчү. Дагы эмне болуп кетти? Жана мурдуман жаш чыгып атпады беле, аз көзүмөн чыгып атат го. Жакшы, мен сен айткандарың отуп каратшы, жашып да кеттим. Мен аялыман кечирим сурап адамча жашайынчы дос. Ошончу. Азыр мен аялыман кечирим сурайм да, кандай кылып дебейсиң? Кандай кылып? Азып турам, үйгө тыйткан бойдон барам. Мурда эшикти чыдан качтым да, азыр болсо мейлинки ачам эшикти. Баягы сковородканы издейм. Колума алам, аяр кармап туруп келинчегимдин алдына барам да, дейм. Анан? Не болду дейт да. Жана биягын чаптың элем, биягын чапчы дейм. Ой. Дурусту сөз айт. Дос, тамаша. Мындай, бирок азыр мен барсам чабатчын, жагынчы. Анын көрө сен кичине мага көпүрө болуп барчы, дос. Чапса сенки чапсын, дос. Ошондо менин баркым билесиң да. Чын барып менин көпүрө болуп элдештирип койчу, мындайын акыркысы болсун, ушу мен нормально жашайм. Эми саат канча болуп кетти экен ага? Не? Унутуп калган турбайм мен. Эмне? Бүгүн биздин балдар үй жөнүндө радиодо уктуруп болмок, азыр туруптур азыр. Ой, Унутуп калган турбайм. Биздин балдар үй жөнүндө мен интервью берген ба? Биздин балдар үй жөнүндө уктуруп болмок азыр. Азыр отур. Чым ошо? Отурчу. İşte Алдыдагы угарманыбыз айткандай, эч качан балдарыбыз ташталбасын. Анткени балалуу үй базар, балалуу үй күлкүнүн куту. Азирети пайгамбарыбыз баланын жити бейиштин жити деген экен. Биз сиздерге кааларыбыз ар дайым балдарыңыздар жаныңыздарда болуп, жыттаганыңыздар бейиштин жити болсун. Ушуну менен бүгүнкү 15-чи балдар үйүндөгү уктуруубуз соңуна келип жеткендигине байланыштуу Нияз Абдыразаковдун ыры менен жыйынтыктамакчыбыз. Оба толкундан амандашканча сак саламат болуңуздар. Enesine merim görбөгөн, atasынан акыл укпаган. Наристе көрдүм көчөдөн, чөлөнүп талга уктаган. Ойлоном кайда бөлөсү, бар бекен жакын бирөөсү. Талалап интип калууга, баланын эмне күнөөсү. Талалап интип калууга, баланын эмне күнөөсү.
қалған бөбөктү о ким тартат айтчы күнөөсүн көздөрүн ачып бир убак колдорун сунду алсырап көзүмдөн жашым токтобой бурума кыстым калтырап колума берип кагазын айта албай турду санасын кагазын алып окусам о апакем айтчы кайдасың атакем ой айтчы кайдасың ойлончу ойлон бир тууган ооруп бир турат жүрөгүм талалап калган бөбөктүн ким тартат айтчы күнөөсүн ким тартат айтчы күнөөсүн Көңүлдөгү бир өбүз көксө издеп жүрөбүз көптөр айтат сонун деп көрбөсөк да сүйөбүз Асылымсың Ахмет, акылымсың Ахмет, жардам берген ыйманга жакынымсың Ахмет, жакынымсың Ахмет. Үмүттөрдү сүйөсүң, үмүтүм деп жүрөсүң, түндө күтсөм келбедиң, түшкө качан киресиң. Асылымсың Ахмет, акылымсың Ахмет, жардам берген ыйманга жакынымсың Ахмет, жакынымсың Ахмет. Күн уяга батканда, ай жарыгын чачканда, сенин атың жазышат жылдыздарда асманда. Асылымсың Ахмет, акылымсың Ахмет, жардам берген ыйманга жакынымсың Ахмет, жакынымсың Ахмет. Сен байтерек чынардай Мерим төккөн сыярнай, кучактасам өзүңдү кучагымдан чыгарбай. Асылымсың Ахмет, акылымсың Ахмет, жардам берген ыйманга жакынымсың Ахмет, жакынымсың Ахмет. Асылымсың Ахмет, акылымсың Ахмет, жардам берген ыйманга жакынымсың Ахмет, жакынымсың Ахмет. Сонун күн. Кызым, Айдана, бүгүнкү сенин туулган күнүң менен чын жүрөктөн куттуктайм. 11 жашка толушуң менен бактылуу, ыймандуу кыздардан боло кой, кызым? Рахмат ата. Менин кызым, бактылуу, ыймандуу кыздардан боло кой.
Ата, Ау кызым. сіз бізге анекдот айтып беріңізші. Айдана, мен айткан анекдоттордун баары силер жаттап бүтпөдүңөр. Анда тауышмақ айтып беріңізші. Табышмакпы? Ооба. Макул, табышмак айтса айтып берейин. Бул табышмакты жакшыраак окугула, Болгону 3 шилтем менен. Аюну холодильникке батырып бергилечи. чоң аюну кичинекей холодильникеби? Аюну холодильникке болгону 3 шилтем менен. Бир жакшыраак ойлонуп көрөлү. Апа, біз аюны қантып батырабыз? Аю деген чоң да. Анан біз батыргычы ал бизди жеп койсочу. Атасы, биз бул табышмагыңыздын жообун таппай калдык. Анан Кандай болот? жообун айтайынбы? Макул эми, силер үчүн жообун айтып берейинчи. Мунун жообу жөнөкөй болчу кызым. Мунун жообу жөнөкөй болчу. Мынакей, жакшыраак санап тургула. Холодильникти ачабыз. 1. Аюну салабыз. 2. Эшигин жабабыз. 3. Болду да кызым. Болду. Ойлонуш керек да. Атасы. Ойлонуш Кеңиз керек. анда башка табышмак айтып көрүңүзчү. Ооба. Табасыңар. Ооба, табабыз. Сөз бересиңер, макул анда. Апаңар экөөңөрдү аяйын, эми 1 шилтем кошоюн. Эми болгону 4 шилтем менен жирафты холодильникке батырып бергилечи. Эми жирафту. Жирафты холодильникке болгону 4 шилтем менен. Ойлонуп көрөбүз. Кызым, жана аюну батыргандай эле батырсак келет. Мен таптым окшойт. Мына, санасаңыз апа. Аюну, жирафты салабыз. Эшикти ачабыз да. Эшикти ачабыз. Жирафты салабыз. 2, Ана мойнун салабыз. 3. Анан эшикти жабабыз болду да. Биз таптык. Биз таптык. Канакей жообуну калы. Мына, эшикти ачабыз. 1. Жирафты салабыз. 2, 2. Анан мойнун салабыз. 3. Анан эшикти жабабыз болду да. Жок, Айдана. Жообу туура эмес. Мындай эмес. Мындай эмес. Макул эми, силер үчүн жообун айтып берейинчи. Айдана, бул табышмактын дагы жообу өтө эле жөнөкөй болчу. Санап тургула. Холодильникти ачабыз. 1. Аюну чыгарабыз. 2. Жирафты салабыз. 3. Эшигин жабабыз. 4. Болду кызым. Ойлонуш керек болчу. Атасы, бизге аю-паю холодильниги жок эле башка эле табышмак Эми айтыңызчы. силер таппай атпайсыңарбы? Жок, биз табабыз. Бирок аю-паю холодильниги жок эле. Ооба. Сөз бересиңер. Ооба. Кызым, эң акыркы табышмак. Сөз бересиңер. Ооба. Макул анда. Эң акыркы табышмакты уккула. Токой падышасы болгон Арстан бардык жаныбарларды чогулушка чакырттыр. Ал чогулушка бардык жаныбарлар келип, бирок кызым бир эле жаныбар келбей калыптыр. Ал кайсыл жаныбар болушу мүмкүн? Ойлонуп көрөбүз. Мен таптым. Ал деген коркок коён да. Кызым, коркок коён ал чогулушка келген. Ал келген. Кызым, куу түлкү келбей койсо Ооба. керек. Атасы, куу түлкү келбей койду. Жок. Ал куу түлкү келбей койбосо болбойт, ал чогулушка келген ал дагы. Келген. Ойлонгулачы жакшыраак. Мен таптым ата. Ал деген курсагын тойгузуп жүргөн ач карышкыр да ата. Жок, Айдана. Ал карышкыр эң биринчи келген ал чогулушка. Келген да ал, эң биринчи келген. Анда бул табышмагыңыздын да жок. Бирок силер сөз бергенсиңер да табам деп. Таппай калдык ата. Макул, эң акыркы табышмактын да жообун айтайынчы. Кызым, бул табышмактын жообу да өтө эле жөнөкөй болчу да. Холодильниктеги жираф келбей калат. Ойлонуш керек да. Эми атасы, Э? сизге бир нерсе айтайын дедим эле. Бир нерсе аз жооп берип коюнчу. Алло. Ассаламу алейкум. Туратбай кандайсың? Жакшысыңбы? Биз да жакшы. Атасы, биз кете берели, андан айтып берейин, Жыр кызым. Туратбай. Жакшыбы? Жакшы болсо эле болду. Туратбай, эме кыл. Могу акыркы жүктөрдү чүрпүттүңөрбү? Жакшы. Ана могу эң акыркы жүк бар эмеспи? Жок, ал эмес, берки 089. Жашыл манч. Ошону бүгүнтөн калтырбай карылар үйү менен балдар үйүнө жеткирип берип койгула. Жок, Туратбай, эртең болбой калат. Мен бүгүнкүгө деп айтып койгом. Саат 3-4 менен болгондо дагы, Сүйлөштүк. Туратбай, унутуп кала электи айтып коеюн, кечинде жолугабыз. Каяктан болмок эле. Сабактан жолугабыз да. Макул, ассаламу алейкум. Так, бул иштер жайында. Жакшы.
Баса унутуп калып электе асыл эжеге чалайын. Алло. Алло, саламатсызбы асыл эже? Жакшысызбы? Кудайга шүгүр, биз да жүрөбүз. Кызыбыз чоңоюп атат. Бүгүн 11 жашка толду. Туулган күн белгилеп атканбыз. Асыл эже, мен сизге өткөндө айтпадым беле? Балдар барып бир жүктөрдү түшүрүп кетишет деп. Бүгүн саат 3-4 менен барып кетишет эжеке, Анан асыл эже, кимден келди, каяктан келди, эч ким билбей эле койсо жакшы болот эле асыл эже. Арзыбайт эже. Эч нерсе эмес асыл эже, макулуңуз. Чоң рахмат. Апам менин. Жакшысызбы апа? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы алдыңа кетейин, жакшы. Келиңиз апа. Келиңиз. Кайдан келе жатасыз апа? Кайдан келмей келем, үйдөн эле келатам. Атам кайда? Атаң үйдө. Сенин катының кайда көрүнбөйт? Жаңыл апа, Айдан экөө сыртка чыгышкан. Мен сени менен сүйлөшөйүн деп келдим, балам. Тынччылык эле апа? Тынччылык эле? Баягы үйдөгү көчөдөгү Батма апаңды тааныйсыңбы? Ооба. Ошо неберели болуптур. Неберели болуп, астын кустунку көчөнүн баарын тойго чакырып, ошо тойдон түз эле бияка келдим. Жакшы. Бешик болсубек болсун. Анан? Анан ошо? Эмне ошо? Эми балекет болбоду. Эч нерсе түшүнгөн жоксуңбу? Батма апаңчы, Батма. Тааныйм апа, тааныйм. Ошол деген биринчи, экинчи эмес. Алтынчы неберели болуп той берип атат. Ошо жактан келатам мен. Ой деге, бу сенин катының мындай төрөй турган эме же, төрөбөйбү я. Мен дагы мындай элдей болуп, Батмадай болуп, бапырап мындай бир той бере аламбы же, жокпу? Мен дагы элден бат алгым келет. Мен дагы той бергим келет. Мен дагы мындай кичине карып өлүп кеткенчектик ичине небере жытын жыттагым келет, түшүнсөң. Ушундай той-пойго, жакшылык жамандыкка барганда эле мунун баласы илгери эле катын алып атты эле, бир качан бала туйт дегенсип. Мени жаны ооруп, карап каршы болуп, катын калаштым ба. Апа. Апа, эми бир аз сабыр кылалычы. Тарчы жака, тарчы. Сабыр пабырыгына тажап бүттүм мен. Өмүр бою 15 жылдан бери сабыр кылып келатам мен. Сабыр. Бала. Бүгүн ушул маселенин аягына чыгайын деп келдим мен. Апа, ошондо эмне кылайын жатасыз? Ойлонайын, дагы эле түшүнө элексиңби? Ой, ошондо эмне кылмак элең? Ажыраш. Ой, ажырашып башкасын албайсың байланайын ай. Ой, кыздар түгөнүп калды байланайын, ал да башкасын. Мен сага нече кала айткам? Мурда эле айткам, мунун берген төрөбөйт окшойт ай. Башкасын алсаңчы убакытты чойбойт. Эмне? Ажыраш. Асел экөөбүз апа. Жакшы да жаман да болсо 15 жылды бирге жашадык апа. Ачуу күнүм менен таттуу күнүмдү 15 жылды бирге өткөрдүк апа. Бир нанды тең эки бөлүп жедик. Мына бардыгына, моунун бардыгына бирдей жетиштик апа. Эми кайсыл бетим менен? Кайсы адамдык сапаты менен апа? Аселди сен төрөбөйт экенсиң деп таштап кетем. Асел деле адам го апа. Ал деле бирөөнүн баласы го апа. Ой. Апа. Ал эми Айданачы. Айдананы эмне кылам айтыңызчы. Апа. Билесизби? Айдананы балапандай кезинде алып келген кезинде атам эмне деп айтканын билесизби? Атаң эмне деп үйделеп отуң? Атам айткан. Балам, пайгамбарыбыз айткан хадис бар деген. Мага кыяматта эки адамдын акысы менен келбегиле деген. Биринчиси, аялыңарды кордоп ыйлатып, алардын көз жашын төгүп, кыяматта менен шапат сурабагыла деген. Экинчиси, жетимдерди кордоп ыйлатып, алардын көз жашын төгүп, кыяматта менен шапат сурабагыла деген.
Апа, мен ошондо пайгамбарыбыздын астына эки бирдей адамдын акысы менен кантип барам апа, кантип айтыңызчы. Алдабай куш балам ай. Ай анчалык эле катыныңдан коркуп атсаң, ой аны кетирбей эле кой. Ой үстүнө дагы бирди алчы айланайын төрөп бере турган. Апа, кандай түшүнбөйсүз. Мен Аселден корккон жерим жок. Мен аны болгону сыйлайм апа, сыйлайм. Ай Түшүнсөңүз. шорду балам, ай шорду балам. Ай шордум. Коркконуңдан сыйлайсың да. Коркконуңдан коркуп атсаң анан сыйлайсың да айла жок. Апа, түшүнбөйсүз. Ай бала, андай коркпойт экенсиң, ал экинчисин. Ай, яланайын ай, сенин колуңда жок бала эмессиң элдей болуп. Сенин деген колуңда бар бала деп айтат. Бир эмес 3 үйүң турат кой, 3 жерде заңгыратып салып койдуң ай. Яланайын, мал турат, жан турат. Ой атаңдын көзү түрүү, апаңдын көзү түрүү кезде алда отон башкасын. Тимеле кыз кыбырдын барып түгөнүп калгансың эле жалдырабай, аны карап. Эй бала, тетиги сырттагы иштеп жүргөн бизнесиңди кимге таштайсың? Тетиги жанагы багып алган кызга бересиң. Апа! Эмне апа, эмне? Багып алган кызың. Айдананы бардыгыбыз эле жакшы ой тилек менен багып алдык элек го апа. Ойго куйгун, ой эманан кана багып алсак ай. Ой андан бери билесиңби, Акмат жанагы сенин эле классташың. Андан кийин эле 8ти төлөбөдү айланайын ай. Ой 7-8 балалы болбоду айланайын ай. Карап отура бересиңби жалдырап? Ой алдыңа кетип калайын, жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Жакшы мөөнөтүңдү алайын. Чоң атам кана келген жокпу? Чоң атаң мал бар үйдө, жан бар дегендей алдыңа эле кетейин. Мал менен калат да аяктагы. Көз тең этишип кеткенде. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сен эшикке чыгып ойноп келчи мeenетиңди алайын. Мен бу ата энең менен кичинекей сөзүм бар эле. Сүйлөшүп алайын, алдыңа кетейин. Бара. Макул. Сүкөт болоюн, селпөктөгөн бара кой. Апа, мен азыр чай коюп келе калайын, э? Эй келин. Чай койбой эле кой. Мен сен чайыңды чой коюп отуруп алып ичейин деп келген жокмун. Убактым да жок чайга. Турмамдай. Телпектебей ашык. Ай бала. Сен бери карачы. Сен мени түшүнүп атасыңбы же? Дагы бир жолу кайталап баштайм. Апа, мен сизге бир нерсе айтайын дегем. Ай, жылмаңдабай туруп тур деп атам. Мен сени бир нерсе сурап келген жокмун менден. Жок, апа, эми мен бир жолу угуп койгум. Эм бала кетип кал. Ай, ун чыкпа деп атам. Ай, түшүнөсүң? Мен сага кыргызча айтып атам. Ун чыкпа. Эм бала болгон. Сүйлөбө дедиңиз, сүйлөбө да болду. Адам барын какшатпай. Бир жолу айттуу болду да. Алдыңа кетип калайын. Берекем, менин жалгызым. Садаган кылайын, айтчы. Кайсы ата эне ушу баласына жамандык кааласын, мeenетиңди алайын. Мен деле сен элдей болуп, чоң үй, чоң аш болсо дейм, очор бачар болсо дейм. Сен атаң экөөбүздүн көзгө баскан бир жалгыз эле балабыз сенсиң да, мeenетиңди алып жиберейин карагым. Анан баягы атаңчы, илгери бир Андижанга барды эле го. Ошонун базарынан бир жакшынакай болгон, сабынын баары кооз болгон бир камчы алып келген мeenетиңди алайын. Ушуну небереме тапшырам деп. Ошону көзүнүн түрүсүндө тапшырып калса деп ойлоп атпаймынбы балам? Кыскасы, мен эшикте бир жумуштарым бар, анча-мынча. Ошо жумуштарды бүтүрүп келейин. Бир чечим чыгарып койгондой бол, алдыңа кетейин. Уктуңбу? Мен сени 9 ай көтөргөм. Омурткам сыздаган, төрөгөм, баккам, чоңойтком мен сени. Окутуп, чокутуп мояктан. Анан ушу даражага келип, жакшынакай бизнесмен болуп отурасың, садаган кетейин. Ошол
9 ай көтөрүп омуртка сыздаган энеңди танда мени тыңдалайын. Же болбосо тетиги тирип турган тирийген тетиги төрөбөгөн катыныңды тандайсың макулбу? Еркек болчу кичине. Ымтырай бербей. Атасы. Атасы. Сиздин чечимиңиз кандай болсо, мен ошого макул. Ажырашалы десеңиз, ажырашалы. Мен сизди сыйлайм. Түшүнөм. Апабызды да түшүнөм. Эгер кет десеңиз, азыр да кетүүгө даярмын. Бирок мен сизге айтайын дегеним, Ата, силер чында эле ажырашкан жадасыңарбы, ата? Апа кебай. Апа, сиз бизди чында эле таштап кеткен жадасызбы, апа? Ажырашпагыла суранам. Силер ажырашсаңыздар, мен эмне болом? Мен силерди сагынам да, ата, апа. Неге менден качып жатасыңар? Ажырашпагыла суранам. Ажырашпагыла. Sen qanday ömür sürdün ata mendey жашыңда айтат го апам көп ыйлап бактылуу энек башында жашашка таттуу турмушта менин да акым бар чыгар ал үчүн ата асылым бол жаныңда неге менден качтыңар неге ажыраштыңар жарашкылачы кайтадан атаке апа жашсыңар неге менден качтыңар неге ажыраштыңар жарашкылачы кайтадан атаке апа жашсыңар ордуңа ата мен кетсем апамды издеп келермин азаптуу эмес башкача бактылуу өмүр сүрөрмүн күнөөлөбөймүн тагдырды маңдайга жазса көрөрмүн өзүңсүз апа мен кандай бактылуу өмүр сүрөрмүн неге менден качтыңар неге ажыраштыңар жарашкылачы кайтадан атаке апа жашсыңар неге менден качтыңар неге ажыраштыңар жарашкылачы кайтадан
алтыным менин атакем кайдыгер адам болбочу сезилет ата өзүңсүз өмүрүм өтүп жай гана сезилет апа өзүңсүз караңгы болуп айлана неге менден качтыңар неге ажыраштыңар жарашкылачы кайтадан атаке апа жашсыңар неге менден качтыңар неге ажыраштыңар жарашкылачы кайтадан атаке апа жашсыңар жарашкылачы кайрадан атаке апа жашсыңар. Kızım, doktor kızım, doktor kızım. Biz ajraşmayız. Biz ajraşmayız kızım. Doktor, bizi geçir kızım. Bizi geçir. Biz ajraşmayız. Bilesin mi kızım? Bilesin mi? Ajraşkanda Kudaydan karı gelip, ajraşkanda bir gana şeytan suyunut kızım. Biz ajraşmayız ey apası. Biz ajraşıp, şeytandı suyundurup, Kudaydı narazı kılgımız kelbet kızım. Biz ajraşmayız. Bizi geçir. Biz ajraşmayız. Bizi geçir kızım. İlo kızım. Bağıracaksın. Bağıracaksın. İlo. Beni geçir koğla. Beni geçir koğla. İlo kızım. Asel. Ben sana katı kıykırıp жаман сөздерді айтқан болсам, мен сенден кешірім сұраймын. Мені кешір қойшы. Мейлі, Құдай деген қорғалмайды дейді. Төребесің да мейлі. Апам айтқан моншасын да албаймын. Мені кешір қоғыла. Қызым, ажырашпайыз. Бары соны илеу ағыла. Илеу ағыла. Асел, сен маған жана бір нәрсе айтайын деп оттың еле. Нені айтайын деп оттың еле. Кече башым ооруп көңүлүм ойнагандан доктурга баргам. Доктурга? Не болду? Жакшы элесиң ба Аселим? Не болду? Баары жакшы. Өзүгө түшүп кел деп жиберди. Аселим, эмне ички аппараттарыңа суук тийип турбайбы? Не болду? Жакшы элесиң ба? Айтчы. Эки ай болуптур деп бул сүйүнүч кагазын колума карматты. Окусаңыз. Эки ай? Asel, çın ele mi? Kızım, çın mı? O жараткан Алла, sen akırı menin duamdı kabul kıldın. Sana şükürler olsun. Sana çeksiz şükürler olsun. O жараткан Allah, sen berişenge beret ekensin. Özün buyurup, Kudayım buyursa, biz bala cıttaytken da. Sana şükürler olsun. Geçir beni. Apa keme uf degen bolsam beni geçir. Geçir beni. Juwayıma katı süylep, jaman sözdөрдү aytkan bolsam beni geçir. Bizim bardık üstün bilip bilmey getirgen günöler üstü geçir ya Allah. Sana şükürler olsun.
Мен ақыл дуамды қабыл қылдың, ей Алла. Саған шүкірлер болсын. Мені кешір, ей Алла. Асел, анан жаналы айты өрбейт білең. Айтайын десем айттырбай қойып. Айты өрбейт білең ошондо эле. Кызым. Илова болды кызым. Илова. Бар соны. Мақұл ба? Бар соны. Алаяқта міне жан таслим болып қалып тұр, көлдеп қалып тұрсыңар. Апа, мен сіз айтқан чечимди чыгардым. Биз апа ажырашпайбыз. Ажырашпайбыз? Ооба апа, ажырашпайбыз. Ей балам, ажырашпасы болсоңчу, топырағымды ап келіп ада алдыңа түйіп берем. Апа, азыр айтсамчы апа, топырағыңызды түйіп бермек тұрсын апа. Болгон пенсияңыздычы жыйнап туруп ушул жерге үйүп бересиз го дейм. Копурай, анчалык мен тимеле пенсиямдын барын астыңарга өкөңө үйүп бергидей. Эмне жакшылык кылып ийдиңер мага? Апа, сүйүнчү апа. Келиниңдин боюнда бар экен. Барып ооруканага көрүнүп тур. Мынакей окуңуз. Тиги сайкалбы? Аселдин анан ким болбок эле? Аселдин бе? Окуңузчу апа өзүңүз. Чынбы? Апа, окуңуз чын. Бөлөктүү болобуз. Ой, жанеле тоймек берген отум эле. Апа, айттырбай койбодуңуз өзүңүз. Отуга кетип калайын жалгызым. Кулай тилегиңизди берген кылган бар. Мени ким калып берем? Айнап кетейин. Акчыл тоюм менин, акчыл тоюм. Ой, жанеле айта бермейт белек баламай. Отуга кетип калайын десем. Отуга кетип калайын. Жаным менин берет. Жаман шекленді болдым, Нерлаттым, азырым нерлайды оттым, Еме, бірокче, балам бірокче. Ушу мен билгемде ушу келин қатты беле төрөбей қалсынай. Ушу бір жылдарында төрөйт қо, демеле жүргөмда. Мені тыңдалайдар. Еме, атаңарға барбайдым. Ya, ne kadar bilmeye kaldım. Napangdı geçirçi meni tыңдалайын, алжыдым окшойт. Содоктун болуп калайын, каражан. Geçirip койчу макулум, geçirip койчу алтыным. Андыга кетип калайыным десе, атаңарды сүйүнтөлү. Атаңарбы тимеле, жылкы союп той берет. Ак жол той. Ай, эмне? Дагы бир нерсе бар. Эмне болду? Дагы бир нерсе бар дейм. Эмне болду Асел? Тиги доктор эже. Асел эмне болду? Доктор эже? Ай, доктор эже эмне дейт бутум? İçindeki bala. Асел айтчы, аманбы деле ичиңдеги бала аманбы? Эмне болду? Айтчы алдыңа кетип калайын, эмне дейт? Эгиз окшойт. Эгиз? Айдана! О, жараткан! Айдана! Жаратканым! Рахмат айдана! Отуга кетип калайын берекем мен. Жандарым. Эгиз дегениңден сенин. Отуга кетейин. Атаңарга барып сүйүнчүлөйлү. Чонтоюм. Акырбас. Отуга кетейин, жүрөк койма. Мени тыңдалайын, карака жаным, көлөкөлөрүм менин, берекелерим менин. Айланып кетейин. Акырбас, чалынып кетпе.